Тынч жаткан элге күтүүсүз кол салган душмандардан мекенди коргоо үчүн Кошкоро Жаманкулов 17 жашында өз эрки менен фронтко жөнөгөн. 1942-жылы 234 аткычтар полкуна катталып, миномет аткычы катары өзүнүн жоокердик милдетин аткара баштаган. Ата, мен келдим майрамыңыз менен, мен Гүлнар. Майрамыңыз менен 9-май, жеңиш майрамыңыз менен. Кандай денсаулыгыңыз кандай? Жакшылай. Душмандарга каршы беттештерде миномет аткычынын ролу чоң. Алар көз ирмемге тынбай, токтоосуз аткылоого аргасыз болушкан. Ысык суукка карабай, ачка 2-3 күнгө чейин тынымсыз кармашкан соң, тамак берилгенде аскерлердин жаактары карышып, чайнай албай калган учурлар көп кездешкен. Ушу миномет атчы экен. Ошо миномет атып, ушу колу күйүп ысыганына карабай, бир күнгө ушул эме командири уруксат берген экен да эс алууга. Ушу айтып берген жоруктарынан мурда сүйлөп турганда, ушундай жоруктарынан көп эле айтып берчи, эсте калганы ушул экен. Атабыз менен сыймыктанабыз, дагы көп биз үчүн жашай берген эле сыймык. Ушу атамдын ушундай бизге татыктуу жашоо алып келгенине чоң рахмат. Биз ыраазыбыз, баарыбыз ушу атабыз менен сыймыктанабыз. 97 жашка чыгып 100гө таяп калган Баатырдын 5 уулу, 2 кызы жана небере чөбүрө кыбырасына чейин бар. Жыл сайын дал ушул күнү Кошкоро атанын үйү толо, балдары чогулуп майрамдашат. Бул чоң атам болот, чоң атам менен сыймыктанабыз. Чоң атамдын жашына жетели. Чоң атам аябай эмгекчил. Ушунчалык бизге ушундай жакшы тарбияларды берип келген ушуга чейин. Чоң атам майрамы кут болсун. Чоң атам негизи өзү мугалим болуп да иштеген да, негизи аябай деген акылман, ушунчалык тарбияны жакшы берген адам болчу. Сыймыктанабыз чоң атабыз менен. 9-май улуу жеңиш күнүнүн 75 жылдык мааракесинин алкагында Кошкоро атага Суу Самурай эл өкмөтүнүн башчысы жана айылдык депутаттар ат мингизишти. Андан тышкары акчалай сыйлыктарды берип куттуктап кетишти. Кыктуу болсун, конушуңар ыктуу болсун, сойгонуңар тай болсун, көргөнүңөр той болсун, айылдан ар дайым той болсун, аман эсен туралык, элде тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Атабызга бир аргымак мингизип коелу деп чечкенбиз. Кудай буйруса мынакей ошол да күн келди. Биз ушул атабыз менен сыймыктанабыз. Ушул аталарыбыз ушул күндү бизге жеңишти тартуулап, ушул күндү көрүп отурабыз. Атабыздын өмүрү узун болсун демекчимиз. Ушундай үй бүлөсү менен үйдүн көркү болуп эле жүрө берсин. Биз бул алып келген белегибиз аз деп эле эсептейм. Себеп дегенде канды көрүп келген киши, согушту көрүп, ачарчылыкты көрүп келген кишиге бул бизден анча мынча эле бул көңүл да. 1945-жылы Советтер Союзу жеңишти камсыздаганда Кошкоро Жаманкулов Латвияда милдетин аткарып жүргөн. Согушта 5 жолу жарадар болуп, контузия алгандыктан мекенине жөнөтүлгөн. Мына ушундай эрдиги менен даңкталган Кошкоро атанын колундагы баласы куттуктап келген конокторго ыраазычылыгын билдирди. Аргымакты тартуулап отурушат. Ушу айыл өкмөтүнө, Суу Самур элине чоң ыраазычылык билдирем. Ушул эми баягы Кыргызстанда мындай апат болбосун, ар дайым ушундай тынчтыкта, бакубат турмушта жашайлы. Ушу 75 жылдык 9-май майрамыңыздар менен барыңыздарды куттуктайм. Мекен алдындагы, эл алдындагы жоопкерчилик, эрктүүлүк, кайраттуулук, жүрөктүүлүк сапаттары ошол кездеги жаш жоокердин кан майдандагы кырчылдашкан күрөштө аман калуусуна негиз болгон. Согуштан келгенден кийин мына ушул сапаттары жана өзүнүн темирдей тартиби менен уул кыздарына, айылдаштарына үлгү боло алды. Балдар кыздарына ошончолук тарбия берди. Азыр Кудайга шүгүр баары тең тарбиялуу, жакшы билим деңгээлдерин алган. Биз атабызга рахмат айтабыз, сүйүнөбүз. Бизде ар дайым майрам болуп турса экен,
элде тынччылык молчулук болсо экен, адамдар ба оор болсо экен, мына оор сыркоодон алысыраак болсо экен деп мен жалпы элге каалоо тилек айтып кетем. Майрамдары кут болсун, ар дайым ушундай майрам боло берсин. Эскерте кетсек, Баатырга мамлекет тарабынан 75 000 сом, өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнөн 10 000 сом, Жайыл районунун администрация башчысынан 5 000 жана Сусамыр айыл өкмөт башчысынан жылкы, андан сырткары 10 000 сом тапшырды. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ, Сусамыр өрөөнү.